365 күн сүйүктүү пайгамбарым менен. Биринчи күн. Пайгамбар келе жатат. Жер бети бири кызыл, бири сары, бири сыя эрең тарткан түркүн түстүү гүлдөр, бири чоң, бири кичине ар түркүн мөмө жемиштер. Сан миң жан жаныбарлар менен көркүнө көрк кошулуп турган эле. Балдар чуркап, куштар учуп, суулар ташкындап агып жаткан. Ар тарабы ушундай төп келишип, кооз болсо да жер бетинде караңгы доор өкүм сүрүп турган. Адамдар өздөрүнө ушул кооздуктардын баарын тартуулаган жаратканды унутуп калышкан эле. Алар бөлөк нерселерге сыйынып, ибадат кылышып, кээ бири отко, кээ бири күнгө, кээ бирлери болсо уйга сыйынып калышкан болчу. Таштан же тактайдан жасалган оюнчук сыяктуу айкелдерден жардам сурашчу. Алар бут, идол деп аталчу. Чындыгында ташты, отту, тактайды, уйду жана күндү Алла Таала өзү жараткандыктан жалгыз гана жаратканга сыйынуу керек эле. Күчтүүсү күчсүзүн, байы кедейин колунан келишинче кыйнагандан кыйнап баратышкан. Ал кезде эч кимиси кыз перзенттүү болгусу келбей калган. Жарды адамдар кемсинтилип, каары картаңдар кордолуп жатты. Оорулуулар кароосуз калды. Адамдардын акы укугу тепселенгенден тепселип, бейиш сыяктуу ушундай кооз жерлерде таш боор жана караңгы адамдарга дүйнө араң чыдап турду. Кыскасы, адамдарда ыйман, ынсап деген нерселер жок калган эле. Улуу жараткан Алла Азирети Адам атадан баштап көптөгөн пайгамбарларын жөнөттү. Пайгамбарлар адамдарды Алла Таалага сыйынууга үндөштү. Туура жолдон, жакшылыктан, чынчылдыктан чыкпоону эскертишти. Бирок пенделер дайыма шайтандын тилин алып, пайгамбарлардын айткан акыл насааттарын унутуп коюшту. Азирети Иса пайгамбар жөнөтүлгөндөн кийин 500 жыл өттү. Дүйнө адилетсиздик, зулумдук, кыянаттыктарды токтото турган пайгамбарды күтүп жатты. Ал келип дүйнөгө адилеттик, тынчтык, жакшылык тартууламак. Андай болсо ал качан келет эле?